Эртең шайлоодо Бүтүн Кыргызстан саясий партиясына жана анын ичиндеги талапкерлер үчүн кантип добуш беребиз? Өтө деле татаал эмес. Шайлоо участкасына барып, ID карт же загран паспортуңузду көргөзүп, бармак издериңизди текшерткен соң, сизге 2 бюллетень берилет. Биринчиси сиздин округуңуздан бир мандаттуу мажоритардык система менен бараткан талапкерлердин тизмеси. Бул жерде эч кандай татаалдык жок. Кайсыл талапкерди колдосоңуз, ошол талапкердин аты жөнү жазылып турган туштагы чарчы ичине галочка сызып койсоңуз эле бүттү. Биринчи бюллетень даяр болот. Болгону абайлаңыз, сиз сызып жаткан галочка чарчы квадраттан сыртка чыгып кетпеши керек. Экинчиси болсо, партияны жана партиянын ичиндеги талапкерди тандоочу бюллетень. Мына ушул нерсени көпчүлүк татаал болуп калыптыр. Түшүнө албай жатабыз деп жатышат. Анчалык чоң маселе деле жок. Бул бюллетень 2 бөлүмдөн турат. Биринчи бөлүмүндө шайлоого бараткан 21 партиянын тизмеси. Бүтүн Кыргызстан бул тизмеде экинчи болуп турат. Демек, ушул Бүтүн Кыргызстандын тушундагы чарчынын ичине галочка койсок эле, бүттү партияны тандаган болобуз. Эми экинчи бөлүмүнө өтөбүз. Экинчи бөлүмүндө талапкерлерди тандайбыз. Бул жерде алардын катар сандары гана. Кайсыл талапкердин катар саны канчанча экенин кабинага киргенге чейин тактап алыңыз. Мисалы, партия лидери Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун катар саны биринчи. Сиз эгер биринчи чарчы ичине галочка койгон болсоңуз, демек Мадумаровду шайлаган болосуз. Экинчи чарчы ичине галочка белгисин койсоңуз, Исхак Абсаматович Масалиевке добуш берген болосуз. Мына ушундайча ыкма менен каалаган талапкериңизди тандасаңыз болот. Эң акыркы 54-чү чарчы ичине белгилесеңиз, Акыл Казакович Айтбаевке добуш берген болосуз. Болгону абайлаңыз, партияны тандоодо дагы, талапкерди тандоодо дагы бирден гана чарчы ичине белги коюу керек. Эгерде биринчи чарчыга белги коюп, анан эң акыркы 54-тү деле белгилеп кое берейин, бир ок менен 2 коен атып десеңиз, анда сиз эң чоң жаңылган болосуз. Сиздин добушуңуз күйүп кетет. Сиз бирөөсүнө дагы добуш бере албаган болуп каласыз. Белгилеп бүткөн соң, 2 бюллетенди дагы жазуусун ылдый каратып, үкөккө алып барасыз дагы ошол бойдон салышыңыз керек. Жазуусун жогору каратпаңыз, анткени жогору жактан кимдир бирөө сиз кимге добуш бергениңизди көрүп калышы мүмкүн. Купуялуулук толук сакталыш үчүн сөзсүз жазуусун ылдый каратып алып барыңыз. Ошондо эч ким көрө албайт сиз кимди белгилегениңизди. Болду, ушинтип оңой эле сиз Бүтүн Кыргызстан партиясына добуш берип, ыйман, мыйзам, тазалык менен өлкөбүзгө темирдей тартип орносуна опол тодой салым коштуңуз.